ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине бул жолу 42 номинацияга добуш берилет. Алгач тез арада коргоого алып сактап калуучу 11 мураска добуш берилип, анын 4-өө гана тизмеге кирди. Алар Азербайжандын Салттуу Карабах Човган ат оюндары, монголдордун байыркы жазма маданияты Гватемаланын Пача салтанаты жана Батыш Уганданын Эмпако каада салты. Манас үчилтигин өкмөттөр аралык комитет 4 декабрда кечки саат 6:30 карады. Кыргызстандын сунушу боюнча ЮНЕСКонун чечими бул күндүн соңку чечими болду. Kyrgyzstan inscribed. Congratulations. 3 жыл тынбай жасаган аракеттин акыбети кайтты. Манас үчилтиги Манас Семетей Сейтек эпостары Кыргызстандын атынан дүйнөлүк маданий баалуулуктар тизмесине алынды. Үчилтиктин тизмеге алынуусу жабык добуш берүү аркылуу өтүп, анын жыйынтыгын өкмөттөр аралык комитеттин төрагасынын жардамчысы жарыялады. Үчилтик Кыргыздын маданиятын, каада салтын түшүндүрөт. Ал элдин сезими аркылуу биримдигин камсыздайт. Сунуш аткаруучу комитеттин бардык талаптарына жооп берет. Бул номинация элдин формалдуу да, формалдуу эмес да билимин көрсөтөт. Жогорку кеңештин депутаты ЮНЕСКонун иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Карганбек Самаков кыргыз элинин атынан Манас эпосунун үчилтигин Кыргызстандын атынан дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүүдө колдоп добуш берген комитет мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирди. ЮНЕСКонун тизмесине кыргыз элинин кылымдарды карытып келген улуу эпосунун 3 бөлүгүн кирип атканы бул биздин элдин дүйнөлүк маданиятка кошкон абдан чоң салымы деп сыймыктанабыз. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун белгилүү сөзүн эсиңиздерге сала кетким келет. Кыргыз эли Египеттикиндей пирамидаларды курбаганы менен, Микеланджелонун сүрөттөрүн тартпаганы менен, сөз күчү аркылуу океан сымал улуу эпосту жараткан эл. Ыраазычылык сөздөн кийин кичинекей манасчы Үмөт Манас айтып, комитет мүчөлөрүн жана залдагы жыйындын катышуучуларын өнөрү менен таң калтырды. Ал эми жыйынга келген башка манасчылардын Үмөттү коштоп Манас айтуусу отурумга катышкан көпчүлүктү тикесинен тик тургузду. Çaması gelse bunun kalmak, çamsa turga çarkı var, alba türlü verdiği var, atasının gegi var, olun doğan almakın, bugün ağıtmagan tanı var. Манас эпосунун үчилтиги Кыргызстандын маданий мурасы деп таанылышын отурумдун катышуучуларынын өнөрдү баалагандардын куттуктоосу көпкө чейин уланды. Манас эпосун Кыргызстандын атынан дүйнөлүк мурастар тизмесине каттатууда жогорку кеңештин депутаты ЮНЕСКонун иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Карганбек Самаковдун салымы чоң. Ал 3 жыл бою эпосту уюмга каттатууда керектүү документтерди топтоп, Манас эпосунун үчилтигин сүрөткө түшүрүү, 10 мүнөттүк документалдуу тасма жана башка керектүү документтерди жеке каражатына жасаттырган. Андан сырткары тиешелүү комитет мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бүгүнкү күн Кыргыз үчүн тарыхый күн деген Карганбек Самаков тарыхый чечимдин кабыл алынганы менен кыргызстандыктарды куттуктады. Бизде Кыргызстанда Манас атабыз айткандай ынтымакка биригели, бирибизди бирибиз аңдып тоорушпай биригип, бир тамырдын каны болуп, бир угуттун даны болуп, элибиз үчүн, Кыргыз үчүн, Кыргыздын келечеги үчүн, келечектүү Кыргыздын турмушун түзөлү, урматтуу замандаштар. Бардыгын артан куттуктаймын. Жеңиш. Бурулай Пусурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Азербайжан, Бакы.